Ош мамлекеттик университети, Ыйман гимназиясы, Куран сабагы. Ассаламу алейкум, кымбаттуу окуучу достор. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Баарыбыз билгендей, Алла Таала адам баласын жараткан соң, 4 тарабын кылла, башың бош деп таштап койбостон, бизге жашоо эрежесин көрсөткөн ыйык Куранды түшүрдү. Ыйык Куран бүткүл адамзатына керек болгон баардык нерсени өз ичине камтыган. Мисалга, ибадат, тавхид, жараткан менен мамиле кылуу, үй бүлө жана жаратылыш менен кандай мамиле кылуу зарыл. Бул дүйнөдө кандай жашап өтүү керек? Адеп ахлак, деги эле соода сатык, кыямат, дозок, бейиш, эсеп кысап сыяктуу темаларды өз ичине камтыйт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, үйүңөрдү мүрзөгө айлантып албагыла, Куран окуу менен нурлантып тургула. Кайсыл үйдө Куран көп окулса, ал үйдүн куту артат жана анын ээсине жакшылык жаайт. Жердегилерге асмандагы жылдыздар кандай кооз көрүнсө, асмандагыларга да ал үй ошондой кооз көрүнөт дейт. Андыктан урматтуу достор, бул жалганда адашпастан туура жашап, акыретке Аллахтын алдына жарык жүз менен баруу үчүн Куран жөнүндө кенен маалыматка ээ бололу. Кымбаттуу окуучулар, силер менен биз Мүлк сүрөсүн жаттап жаткан чагыбыз. Баарыңар Алланын кереметтүү, ыйык сөздөрү кандай мааниге келди экен деп ойлонуп жатсаңар керек. Анда бүгүнкү сабагыбыздын максаты төмөнкүчө. Алгач Куран окуунун фазилетин үйрөнөбүз. Мүлк сүрөсүнүн кайсы шаарда түшүрүлгөндүгү боюнча маалымат алабыз жана Мүлк сүрөсүнүн маанилери менен таанышабыз. Анда эмесе окуучулар, темабызды баштайбыз. Сүрөлөр кайсы шаарда түшүрүлгөндүгү боюнча экиге бөлүнөт. Биринчиси Макки, Маккада, экинчиси Мадани, Мадина шаарында түшүрүлгөн деп экиге бөлүнөт. Ыйык Куранда жалпы 114 сүрө болсо, алардын 86-сы Маккада, ал эми 28-и Мадина шаарында түшүрүлгөн. Урматтуу окуучулар, азыр силер жаттап жаткан Мүлк сүрөсү Макка шаарында түшүрүлгөн, жалпы 30 аяттан турат. Ал эми Мүлк деп аталып калышынын себеби сүрөнүн биринчи аятындагы Мүлк сөзүнөн улам аталып калган. Мүлк сөзүнүн мааниси өкүмдар, бийлик ээси, күч-кубат ээси деген маанилерге келет. Негизинен Мүлк сүрөсүндө Алла Тааланын жалгыз экендигинен, анын күч-кудуреттүүлүгүнөн, жаратылган баардык нерселердин өкүмдар экендигинен, өлүмдүн жана кыяматтын чындык экендигинен сөз болот. Ал эми Мүлк сүрөсүнүн фазилеттерине келе турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул сүрө кабыр азабынан коргоочу, сактоочу жана ийгилик берүүчү деп айткан. Эгерде ким күндө 7 жолу окууну адат кылып алса, бале кырсыктан алыс болот. Ал эми жатаарда окууну адаттанса, кабыр азабынан сактайт деген. Анда эмесе Мүлк сүрөбүздүн маанисин баштайлы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Куулган шайтандын азгырыгынан Аллага сактанамын. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Колунда бийлиги бар Алла Таалага аруулук. Ал бардык нерсеге кудуреттүү. Ал силердин кимиңер жакшы амалдарды жасаарыңарды сыноо үчүн өмүр менен өлүмдү жараткан. Ал үстөмдүк кылуучу, кечиримдүү. Ал 7 кабат асманды кат-кат кылып жараткан. Мээримдүүнүн жаратуусунда эч бир ирээтсиздикти көрө албайсың. Кайра, башкача айтканда өтө көңүл буруп, жакшылап, терең ой жүгүртүп, көз чаптарсаң да
кынтык таба албайсың. Дагы да 2 мертебе көз салчы. Көз карашың чарчап, кор болгон абалда кайра өзүңө кайтат. Чындыгында дүйнө асманын чырактар менен, башкача айтканда жылдыздар менен кооздодук. Биз ал чырактарды шайтандарды уруучу кылып жараттык. Биз шайтандар үчүн жалындаган азап даярдап койдук. Эгесине каршы чыккандарга тозок азабы бар. Алардын барар жери кандай жаман. Тозокко ыргытылган кезде алар тозоктун кайнап жаткан үнүн угушат. Ачуусу акыркы чегине жетип, капырлар тозокко топ-топ кылып ыргытылган сайын тозоктун кайтаруучулары алардан: "Силерге эскертүүчү келбеди беле?" деп сурашат. Алар: "Ооба, бизге чындыгында эскертүүчү келген, бирок биз алардын сөзүн жалганга чыгарып, Аллах эч нерсе түшүргөн эмес, а силер абдан чоң адашуудасыңар дегенбиз" деп айтышат. Эгерде биз алардын сөзүнө кулак салып, акылга келгенибизде, анда биз азыр тозок ээлеринен болбойт элек дешет. Ошентип алар күнөөлөрүн мойнуна алышат. Тозок ээлери Аллах Тааланын ырайымынан алыс болсун. Жаратканын көрбөй туруп, өздөрүнүн эгесинен корккондорго кечирим жана чоң сыйлык бар. Сөздөрүңөрдү ачык же купуя айтсаңар да, чындыгында ал жүрөктөрдөгү сырларды билүүчү. Аллах өзүнүн жараткандарын билбейби? Ал жумшак жана кабардар. Ал жерди силерге моюн сундуруп койду. Силер жердин чар тарабында басып, анын ырыскысынан жегиле. Кайтуу Аллахка гана. Жер титиреген кезде асмандагы Алла Таала силерди жер менен кошо көмкөрүп салса, аман калабыз деп ойлойсуңарбы? Же асмандагы Алла Таала силердин үстүңөргө таш жөнөтүүсүнөн сестенбейсиңерби? Жакында менин эскертүүм кандай экендигин билесиңер. Чындыгында силерден мурдагылар да жалганга чыгарышкан. Эми менин чануум кандай оор болор экен. Үстүлөрүндө катарлашып, канаттарын жайып учкан чымчыктарды көрүшпөдүбү? Аларды жалгыз гана мээримдүү кармап турат. Чындыгында ал бардык нерсени көрүүчү. Мээримдүүдөн артык силерди жеңишке жеткирүүчү аскер ким? Капырлар жалаң алданууда. Ырыскысын тыйып койсо, силерге ырыскы берүүчү башка ким? Жок, капырлар балким тоң моюңдук кылып, жийиркенип кашайышууда. Башкача айтканда, текеберленип, Аллах Тааладан алыстоодо. Жүзүн жер каратып баскан туура жолдобу же туура жолдо түз басканбы? Айткын эй Мухаммед. Ал силерди жоктон бар кылып, силерге угуу, көрүү жана туюуну жаратты. Силер аз шүгүр кылып жатасыңар. Айткын эй Мухаммед. Ал силерди жерге таратты жана ага чогуласыңар. Алар: эгер силер чынчыл болсоңор, ал убада качан деп айтышат. Убада дегенден максат кыямат. Айткын эй Мухаммед. Албетте аны билүүчү Аллахка гана таандык. Мен бар болгону ачык эскертүүчүмүн. Капырлар аны жакындан көргөн кезде көздөрү карарып, бузулат жана аларга: мына силердин тилегениңер, башкача айтканда кыямат деп айтылат.
Айткан: ey Мухаммед, силер билесиңерби, эгер Аллах мени жана мени менен бирге болгондорду жок кылса же бизге ырайым кылса, анда капырларды оорутуучу азаптан ким куткарат? Айткын: ey Мухаммед, ал мээримдүү, биз ага ыйман келтирдик, ага гана тобокел кылдык. Жакын арада ким анык адашууда экенин билесиңер. Аларга: айткылачы, эгерде силердин сууңар соолуп калса, ким силерге аккан суу келтирет, деп айткын. Аллах Таала туура айтты. Ушинтип Мүлк сүрөсүнүн дагы котормосун аягына чыгарып алдык. Баарыбызды Куранга амал кылуучулардан жана сүйүүчүлөрдөн кылсын деп бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Саламатта калгыла.